Салам урматтуу достор, Мирел менен Аку силердин алдыңарда ушул 10 мүнөттүк подкастта биз менен болуңуздар. Ушул 10 мүнөттө таң атпай туруп силерге аракет кылалы дедик. Ушинтип кызыктуу подкастты ушул отуруп жазалы дедик. Ошентип биз ойлондук, бул бизге жакшы мотивация болду. Элдер угуш керек, бир жакшы нерсени айтып берели деп ушул темабызды улантабыз. Уйкуну таштап келдик таң атпай деп койчу. Ооба, пробкадан өтүп бүт баарын келе аракет кылдык дегендей. Мага мотивациячы бир коркунуч берчи да. Радиодо иштеп жүргөндө Кыргызстанда саат 7-ден 1 мүнөт өттү деп айта албайсың да, 7 деп айтышың керек да. Анан ошону окуй, туура айтайын деп анан чыккачынан бир жолу ушул белгилүү радиолордун биринде уктап калган окшойт диджейчи. Анан саат эртең менен 8-ден 5 мүнөт өткөндө саат 8 деп атпай, анан дароо баарым телефондорун карады да. Караса сааттары 8 эле, аныкы 8-ден 5 мүнөт өткөн, ал 8 деп атпай, анан деп. Кээде ушул нерсе да бар, Кантип эми биз буга чейин Мирел экөөбүз кантип мотивация алыш керек, ким бизге мотивация берет, эмне болот, кандай болот, баарын сүйлөшүп келдик. А бүгүн болсо ошол тапкан мотивациябызды кантип жоготуп жибербеш керек, мына ошол жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Бул нерсе өтө маанилүү, ошол мотивацияны жоготпоштон, анткени болсо эгер силер мотивацияны жоготсоңор деген кандай гана бул максатыңар жакшы болбосун, максатыңар кандай бир таасир жакшап келбесин, силер мотивация жок болсо силер муну кыла албайсыңар да. Же мотивация жетиштүү эмес болсо, анда силер мында ишке ашырбай, мында орто жолдо болуп калышы мүмкүн, эптеп септеп дегендечи, бар го. Ошон үчүн бизге бир мотивацияны жоготпош үчүн өзүнүн бир ыкмалары бар экен. Негизи адам болсо бул мотивация деген кээде ойлошот бул адамдын мүнөзүнө жарашабы депчи. Жарашуу болушу мүмкүн, оңой болушу мүмкүн, бирок бул өзгөчө мотивацияны туура коюу бул максатка окшош экен да. Айтат го, туура максатка, бир нерсени ашырыш үчүн сен туура максат коюшуң керек. Туура максат деген бул кыла турган иштериңди баарын жазып чыгышың керек, туура жазып чыгышың керек. Мотивация деле ошондой экен да. Мотивацияндагы бул сен бул өзгөчө бир искусство сыяктуу экен да. Сен өзүңдү мотивация кылыш үчүн сен өзүң туура нерселерди табышың керек экен да. Айтылган эле, бул мүнөздүү адамга өзгөчө башкача мотивация керек экен. Бул адамга башкача деп ушундай муну дагы бир ойлонушу керек экен да. Ошон үчүн муну болсо психологдор отуруп алып изилдейт экен да. Бул адамга эмне керек, бул адамга эмне кереги жок, муну кылбай эле коебуз, бул нерсе көп нерсе алып келбейт силерге, жөн эле убакыт коротосуңар деп айтат эмес беле. Ошон үчүн адам үчүн мотивацияны жоготпош үчүн ар дайым ушинтип мотивацияны дагы мотивировать этип туруш керек экен да. Өтө кызык. Ооба, сонун. Андан тышкары дагы биз кээде өзүбүз менен өзүбүз келишим түзүп алышыбыз керек экен. Мисалы, эгерде мен эртең саат 7-де турам деп максат койдук да. Анан саат 7-де турганда эмне болот? Мен таттуу тамактанып жетишем, кийимимди тандап кие алам, мисалы кыздар боенуп алганга жетишем деп мотивация кылдың да. Анан да эгер уктап калсамчы, эгер турбай калсамчы, анда эмне кылам дегенде өзүңө наказание придумывать эт дейт. Мисалы, анда мен эң жаман көргөн көйнөгүмдү кийип барам жумушка деген сыяктуу да. Бул мындай банально, но же болбосо окууга байланыштуу. Эгерде мен могу чейректи жакшы окуп бүтүрбөсөм, анда мен бир жума күнүгө коронушуп барам деген сыяктуу өзүңө наказание ойлоп тап дейт. Андан кийин мына азыр мага илхом келет, азыр мен укмуш болуп калам деп күтпө дейт. Акырындык менен ошону карай кадам таштай бер дейт. Анан немангу болуп атсаң дагы через немангу кадам таштай бер. Бул сага жардам берет дейт. Сизде эмне алаксыздатат? Кайсы факторлор сизде алаксыздатат? Телефон, телевизор, музыка, мүмкүн дагы эмне болушу мүмкүн? Кайсы бир тасма, бирөөлөрдүн телефон чалуулары, булардын баардыгынан арылганга аракет кылыңыз дейт. Анан мотивацияны бир немеде кармап турган бул планировка. Бул пландаштыруу. Мисалы, кой турушу мен деген укмуш бир сонун тамак жасабасам ушул дем алышта десең, дароо пландап коюшум керек да. Анда мен 5-6 күнү барып азык түлүктү алып келем. Дем алыш күнү 6 күнү үйдүн баарын жыйнап коем. Дем алыш күнү эртең менен туруп алып ушу тамакты баштайм, мындай кылам десеңчи, баягы кадамдар жазылды да. Анан аны жасап баштап өзүң эле акырындык менен мотивация болосуң дейт. Кызыктуу учурларды эстеди, анан кийин келечек жөнүндө ойлонуңуз дейт. Өзүңүздүн каталарыңызды, мына мен кайра кыла албай калдым эмес, аны башкачараак баала дейт, өзүң каталарыңды. Анан албетте кичинекей жеңиштер болсо аны сөзсүз баалаңыз. Баягы мен менторум айтты, Аку
канча адамга өттүң деп сессия деп мынча десем өзүңдү сөзсүз белек кылып кой кичинекей, мейли ал эмне болот, жагымдуу бир белек болсун депчи. Бул да мотивациянын бирден бир түрү, Анан сизди шыктандыра турган компания таап алыңыз дешет психологдор. Кызыктуу дагы ошол психологдор айткандай изилдеп чыкканда бир эки нерсени мындай чыгарып тур да, чечимчи ошол мотивацияны алып келе турган. Негизи мотивация кылыш үчүн кээ бир адамдар ийгиликке жетет, кээ бир адамдар жетпейт. Анан суроо берет, эмнеге булар болду, буларда болгон жок десе. Ал жерде мындай окумуштуулар айтат экен да, адамдар туура мотивация кылды дейт да. Жанагы эң жакшы мотивированный калыш үчүн, мотивацияны жоготпош үчүн бул болсо кыла турган иштерди иштеш керек экен да. Мисалы жанагы кичинекей чүпүрөктү же конфеттин фантигин алып туруп байлап туруп, мышыктын алдынан жипке байлап туруп минтип эметсең, мышык эмне болот дейт. Куйт да артынан. Көзү алайып, эмеси туруп, буттар эметип, анан ойной баштайт. Анан жакын өткөндө ал эмне кылат дейт? Ал секирип кармаганга аракет кылат. Бирок ошол эле учурда бактын эң чокусунда чымчык отурган нерсени ал кармагысы келеби? Ал кармагысы келбейт. Ал алыстагы ал көңүлмөс. Мына бул алдында дегендечи. Привкус. Мынаке кармайын дегенде. Мотивация мотивированный болуш үчүн сен ошондагы иште дагы ушуну эметиш керек экен. Мисалы болсо дагы 4 жаштагы эме менен теннис ойнойм десең, сага кызыксыз болот. Ошол эле учурда жанагы Серена Уильямс деген белгилүү эме бар, теннисчи. Ал менен ойнойм десең, анда сен ага деңгээлине чейин жетпейсиң да. Экөөнүн ортосунда да. Өзүңө эле окшош, жаңы ойнойм деп аткан, билбеген, бирок сага мелдешкенге мүмкүн болгон, утуласың же утуп кетиш мүмкүнсүң деген болсо, бул сага мотивация берет дейт да. Жашоодо деле ошондой экен да. Анткени болсо бизге оңой эле максат коюп коебуз, кызыксыз. Бизге анан кийин ал кызыксыз болуп көңүлүбүз жоголот. Же болсо ошондой чоң максатты коюп ага жол барарын билбейбиз да. Мисалы болсо мен мындай миллионер болгум келет. Ага чейин 1 жылда миллионер болгум келет дейсиң дагы, анан бирок эчтеке кылбайсың. Анан отурасың. Ошондой эле да. Бул жакта болсо сен акырын эң биринчиси болсо эмеге башташың керек экен да. Кыла турган кадамдарды кылышың керек экен. Эгер сен кыла албасаң, анда буга барбай эле кой. Сен анда мындай кыл деп, ошондо сага мотивация берет экен. Эгер сен ошол жумушту ал мүмкүн 5 жыл болот, 6 жыл болот, 7 жыл болот. Бирок ага жетиш үчүн күнүмдүк иштерди кылсаң, анда сен ага жетесиң дейт. Анткени сен бул сени ар дайым мотивация кылып турат. Муну кылыш керек, кылбасаң тиги болот деп туруп, акырын кылып атасың. Бул эң биринчиси болсо экен. Экинчиси болсо ошонун эле ичинде мотивацияда болуш үчүн, калыш үчүн сен ошону мындай анализ жүргүзүшүң керек. Бул мага керекпи? Керек эмеспи? Жана бул жумуш же бул эме бул мага алып келеби бир нерсе, акчасын алып келеби же бакыт береби, ушундай өзүмө бир тынчтык береби деп мындай анализ жүргүзүшүң керек экен да. Бул мага керекпи? Мен айта алган эле, бул уна. Чоң уна мага керекпи? Же мага кичинекей уна менен жүрө беремби сонун? Чоң унаны алсам мен төлөй аламбы эмесин? Төлөй алат экенмин, керек экен, мага кыйналып калып атам кичинекей машина. Керек эмес бул. Бул керек экен мага, анда сен иш экен. Макул, сага керек экен бул уна, чоң деп коелчу. Анда мен болсо чоң Toyota Tundra алам. Же спринтер алам. Бирок спринтерди алып мынча чоң эмне кыласың? Адам ташыбасаң же эметпесең дегендечи. Ошону дагы аракет кылышып, туура максат койгонго дагы ошол жардам берет экен. Сен мотивацияңды жоготпойт экенсиң да ошондочу. Кылбайт экенсиң буну. Мен бир учурда үйгө акча чогултабыз деп конверттин сыртына үйдү сүрөтүн тартып, анан ичине акча салып баштаганбыз да. Анан ошондо баягы акча керек болуп алайын дегенде, баягы сүрөттү көрүп туруп, жок, мен кыялма чогултуп атам деп анан кайра салчу эмин да. Анысыгандай бул да бир мотивация. Достор, биз сиздер менен коштошобуз. +1 301 760 60 70 сандарына жазыңыздар. Күтөбүз WhatsApp'тан. Анан өзүңүздүн оюңузду да бөлүшүп кетиңиз. Жана тартынбаңыздар, өз мотивация койгондо туура мотивация коюп, жана ошого жеткенге аракет кылыңыздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.